Негизи Андижан элин Ош шаарына чакырабыз. Биз ага Кудай бурса даярбыз. Өзбекстандан Ош шаарына быйыл болжолдуу түрдө 200 миңге чамалаган туристтерди тартуу пландалууда. Ага байланыштуу Ош мэриясы менен Андижан облусунун бийлигинин ортосунда кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Эки өлкөдөн делегация жолугушуу өткөрүп, туризм маселеси талкууланды. Жолугушуу Андижан облусунда өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Оштон барган туркомпаниялардын өкүлдөрү туристтер үчүн түзүлгөн шарттар тууралуу презентацияларын жасашты. Туркомпаниялардын башчылары шарттарды кеңейтүү, эс алуучулар үчүн багыттарды ачууну айтышты. Бишкекке келип, Бишкектен Ошко келип, Оштон түштүк Кыргызстанды айланып, анан Өзбекстанга өтүп келип, через Өзбекстан Ташкентке келип, Ташкенттен учуп кеткен. Же болсо наоборот, Ташкентке келип, Кыргызстанга келип, Кыргызстандан учуп кетмей форматындагы азыр переговорлор болуп атат. Ал эми Өзбекстан тараптагы туркомпаниялардын өкүлдөрү туристтерди тартуудагы бир топ көйгөйлөргө токтолушту. Маселен, Өзбекстандан Ош шаарына кирүүдө чек арадагы айрым кемчиликтер, туристтер үчүн жасалган мамиле аларды бир топ түйшүккө салаарын жашырышкан жок. Алар Ош бийлигинин мына ушул маселелерди жөнгө салып берүүсүн баса белгилешти. Досторубуз, ушу бизден досторубуз деги эле Кыргызстанга кызыгып барам дегендер, алай тоолоруна, Ысык көлгө, Арыстанбапка барууну каалагандар бизде абдан көп. Акыркы 5 жыл ичинде эки өлкөнүн бири-бирине катташуусу абдан жанданды. Мисалы, мен өзүм эле бир аптада 2 жолу Ош шаарына кирип чыгам. Турк компаниялар Ошто турист алып баруу үчүн чек арада көйгөй көп жаралат. Мындай маселе жаралбаш үчүн Кыргызстан тарап туристтер үчүн жашыл коридор курса, баруучулардын саны дагы да көбөймөк. Эгерде достук чек арасына туристтер үчүн жашыл коридор курула турган болсо, анда Ош шаарына келүүчү туристтердин болжолдонгон саны да өсүшү мүмкүн. Бул жолугушууда эки тараптын тең туркомпаниялары маалымат бергени пайдалуу болду дешет. Анткени шарттар, маалыматтар жок болсо, Өзбекстандагы туристтерди жөнөтүү кыйынга туруп калмак. 3-4 айдан кийин ошо бүтүн 3-4 айдан кийин бүткүл дүйнө туризм уюму бар. Ошолордун методикасы боюнча азыр чек арадан өтүүчү жарандардын канча пайызы эс алуу үчүн өтүп жатканы тууралуу сурамжылоо өтөт. Ошондон кийин быйыл канча турист Ош шаарына кирери анык болот. Бирок бир нерсени баса белгилеп коюу керек. Бир күндө эле достук чек ара аркылуу Өзбекстандан Ошко 10 миңдей адам кирип чыгат. Ош шаарынын биринчи вице-мэры Марс Исаевдин айтымында Өзбекстан тараптан айтылган бир топ маселелерди жөнгө салуу үчүн бардык аракеттер көрүлөт. Туристтер үчүн жашыл коридор салуу жагы да каралат. Туризм багытын жандандыруу максатында май айында Андижан облусунан делегация келери маалым болду. Мүмкүнчүлүккө жараша ушул жакынкы кошуналарды, андан сырткары, андан кийинки Россияга да биз азыр басым жасап атабыз. Россиядан туристтердин саны көбөйүп атат. Биз ай сайын алып мониторинг жүргүзүп атабыз. Ай сайын өсүп атат. Ошого биз туристтик чөйрөнү, туристтик шарттарды сөзсүз түрдө жакшыртышыбыз керек. Бул деген туристтин артынан сөзсүз түрдө бул жумушчу орун, туристтин артынан инфраструктура, артынан дагы инвестиция да келет. Ошого биз катуу даярданышыбыз керек. Жолугушуунун алкагында эки тарап биригип 7 туркомпания кызматташуу тууралуу контракт түзүштү. Эске салсак, буга чейин Ош шаары менен Андижан облусу кызматташуу тууралуу келишимдерге кол коюшкан болчу. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак, Андижан облусу.